Жаңы конституция социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнүн жана биримдиктин бекемдөөнүн таянычы болушу керек. Бул тууралуу талдоочулар Кызыл Орда шаарындагы талкуу аянтында билдиришти. Жыйынга катышкандар өздөрүн кызыктырган суроолорду берип, жаңы конституциянын жаңылыктары боюнча өз көз караштары менен бөлүшүштү. Спикерлердин айтымында негизги принциптердин бири жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо. Бул анын эң жогорку артыкчылыгы катары аныкталган. Жаңы конституциянын, ошондой эле бүт мамлекеттик системанын негизин адам укуктарын жана улуттук баалуулуктары түзөт. Кириш сөздө эле негизги принциптер өлкөнүн эгемендүүлүгү, көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгү так бекитилген. Мындан тышкары нике эркек менен аялдын ыктыярдуу союзу катары аныкталган. Биздин оюбузча мындай нормалар салттуу баалуулуктарды сактоого жардам берет. Атырауда да жаңы конституциянын долбоорунун негизги баалуулуктары талкууланды. Негизги темалардын бири болуп, улут талаанын 1000 жылдык тарыхынын уланмалуулугун жогорку деңгээлде баса белгилеген жаңы преамбула болду. Жаңыланган баш мыйзамда бекитилген тарыхый маданий мурастарды сактоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле улуу мондун өлкөнүн келечеги калыптандыруудагы өзгөчө ролу белгиленди. Жолугушуунун катышуучулары жаңы конституция республиканын өнүгүшүнө кошумча түрткү берип, жарандардын коомдук турмушка катышуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет деген пикирин билдиришти. Саясий жаңыруулар биздин өмүрүбүздүн барлык Саясий реформалар биздин жашообуздун дээрлик бардык тармактарын камтыйт. Анын ичинде экономикалык туруктуулукту жана өнүгүү, жарандык коомду бекемдөө, мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү, билим берүү жана илимди өнүктүрүү. Биздин конституциябыз бардыгы үчүн бирдей баш мыйзам болушу керек. Адамдарды бөлбөстөн адилеттүүлүк жана теңдик принциптерин бекиткен мыйзам болушу керек. улуттук заң болгалы атат.